жоокерлердин бирөө айтты, согуш чыгып кетти. Согуш давно чыгып кеткен бизде. Бизде давно акырында согуш болуп келе жатат. Бул бир күнү барып туруп жарылат. Өзіңіздің ұлыңыз үшін айтып берсеңіз. Эми менин улум кандай десем, ал деле ошол элим деп жүргөн балдар эле. Эртең менен звонок кылган мага саат билбейм 10-да, уже эсимде калбады да. Ата эмне болуп атат? Тополоң болуп атат, ата барайын. Келбе дедим балам, келбей эле кой. Сен бияка өтө албайсың дедим, жол жабык. Эми дегенде эле кайрадан чыккан экен да. Аны мен өзүм деле билбей калдым чыкканынчы. Аны кийин билип атпайынбы? Мурда дагы конфликт болгондо келип жүргөндө, даже мага билдирбей да келип жүргөн экен. Айдыга келип жардам берип, мени улушуп коет деп кетип жүргөн экен, мага көрүнбөйчү. Мен балама ыраазымын. Эли деп, жиели деп, өзүнүн жанын берди, мен ага ыраазымын. Мен деле азыр өзүмдүн жанымды бергенге мен деле даярмын ушу элим үчүн. Эч убакта мен тажиктен корккон эмесмин, коркпойм дагы. Керек болсо көкүрөгүмдү оккотуп беремин. Элимдин, жеримдин келечеги үчүн. Бир мен өлүп кетсем, заман өзгөрүп кетпейт. Бирок заманды өзгөрткөнгө биз аракет кылышыбыз керекпиз. Мына биздин айылга Кара деген застава бар биздечи. Заставанын командири капитан экен, мен тааныбаймын. Биздин айылга ошо тополоң болгон убакта да бул. Келгенде алардын чоңдору звонок кылган экен, кайдасың десе, Көкташтамын деген. Сен эмне кылып жүрөсүң Көкташта, өзүң заставаңды таштап коюп дегенде, бул биздин коңшунун Салы деген ошо ак Лексуста шофер өлүп кетпеди, ошону суранганда, сен мени таштап кой дегенде, ал макул деп таштаганда жолдон дагы 2 жоокерди кошуп берет. Жарадар жоокерлердичи. Мына Сымы деп коебуз, биздин айылдын чекеси. Чек деп коебуз, ошол жерденчи. Булар анан келип туруп төртөө тең окко кабылат. Салы ордунда жан берет, дагы бир жоокер жан берет. Капитан менен дагы бир жоокер каналга учуп кылат, секирип түшүп кеткен. Каналда суу болгон эмес да, ичи бош болгон. Анан балдардын айтымга караганда алар атып турган автомат мененчи тажиктерди. Ответный ок кайтарыпчы. Бирок анан кыйкырып турган, жардам бергиле деп. Онун артынан быйым өткөн экен. Ал кимдики экенин мен билбеймин. Анан бул балдардын ачыга караганда Миң булакта бая турганда балдар жардам берип. Менин балам Баткендик балдар менен келип Миң булакта жардам берип турган. Ок баягы военныйлерге ок дары түшүрүп, жүктөп жардам берип турганда анан ошо эме барып айтат да, быйымынын балдарычы. Булар жарадар болгон, бардыгы жарадар болгон. Бирок жетип барышкан ошо жергечи. Жолдо бир ак Лексуста балдар кыйкырып жардам сурап атат. Дегенде анан менин балам 5 бала менен өзү менен 6 болуп анан булар жөнөйт, анын артынан Toyota да жөнөйт. Алар канча экенин мен билбейм. Менин балдарым уже точно 6 болгон. Келгенде эле биринчи менин баламды аткан. Упор атышкан, атканда да где-то бир 30-40 метр жерден аткан. Анткени биздин солдаттар ок чыгарбай койгонда, баягы дозордо турган солдаттар. Анан булар мындай эле көчөгө чыгып алып эле упор ура берген да. Мен балама маңдайдан ок тийген, машинасына капталдан ок тийген, үстүдөн аткан, чокудан. Биздин дозор андан да чокуда турган. Эмне үчүн биздикилер ок чыгарган эмес, ал еще вопрос. Анан ошондо мен өзүм эсептебедим, балдар эсептеди ремонтко бергенде машинаны. Машинада 150 октун изини эсептешкен. Бул айнектен тышкары дейм, айнекте бир да айнек калган эмес. Боковой, соковой эч нерсе жок. Жөн күйүп салганда балдарды ата беришкен, как мишен катарычы. Ок тийгенде да аябай көп тийген, мынаяктарга тийген, баягы дроп. Мына жерлерин үзүп кеткен жөн эле, колдорун бурап салган окторчу. Мынаяктарга да боевой тийген.
Uporda atış altırdı baldardı jönüle. Gражданский baldardı Oğlunuz jönüle. kança jашta эле? 39'a 10 günden keyin 39'a tolmoq. Балдар бар эле? 18 gün. Екі қыз bir ұлы бар. Бая бізге уағында гум жардам, башқа жардамдар, анан көңіл алып Қырғызстандың көп жерден келішті. Қайрат қылыңыз депші. Андан тышқары ақшалай жардам берішті. Анан шет мамлекетте іштеген жарандарыбыз өздері келел баса дағын баяғы балдар арқылы, туған ұрықтар арқылы аларды жардамдарын беріп, көңіл айтып. Мен ошолорго разымын. Ошо Кыргыздын чыныгы жигиттерге өз элин унутпастан элдин башыга иш түшкөндө ушул жардамдарын берип. Анан негизинен ошол бүт кыргыз элиме мен разымын. Ушу келип жок дегенде көңүлүбүздү көтөрүп, ушундай башыңарга иш түшүптүр, айлыңарга ушундай болуптур деп биз өтө ыраазыбыз ошо балдаргачы. Ошондой убак өткөнү менен мына биздин айылда эч өзгөрүүдү мен сезген жокмун да. Эми болору болду, боюш канды эле таштап коюшту. Мисалы үчүн келип ушул жерге келип көңүл неме кылганда дагы мен мисалы үчүн Кадамжайда баламдын денесин Кадамжайга бердим да. Ал жерде баягы акимият, анан башка дагы жетекчи, анан биргеш деген бардыгы келишти. Мен разымын аларга. Мынау биздин айылга пока эч ким келе элек. Мисалы үчүн облус жетекчилери деген болот, акимият болот. Анан биздин айыл өкмөттөн айыл башыдан башка эч кимди негизинен көрбөдүм десе эле болот да. Кичине элди ойлоп койсо болмок. Сиз мындан мурун конфликттен мурун эле айтыпсыз, жарылып кетиши мүмкүн депчи. Сиз алдын ала Жок, билдиңиз да. эми Эми азыр кандай абал болуп атат ошол? Мурда эле эмес, муну мен мурун көп айтып жүргөнмүн. Бирок ошо конфликт болгон күнү саат 10-11лерде айтканмын. Туризм дейбизби, не дейбиз, границага ошону кылмайынча бул токтобойт. Качан туризмди тартабыз, уурулук да токтойт, коррупция да токтойт. Анан бириге бир кириш. Попробуй колючкадан өтүп көрсүн. Өтө албайттар. Азыр эч граница жок да бул жердечи. Мисалы үчүн мына бул жерде шахматный үйлөр. Көчөнүн ар жагы тажик болсо, биягы кыргыз, биягы кыргыз болсо, биягы тажик, мына биягы где-то 1 километрге чейин алда ошондой. Анан тияка барганда уже мынандай болуп кететчи. Үйлөрчү. Форточка Тажикстанга чыгат. Ошон үчүн качан колючканы коебуз, керек болсо биз жолдун ортосунан тартып койсо макулбуз. Мына азыр жокерлердин бирөө айтты, согуш чыгып кетти. Согуш давно чыгып кеткен бизде. Бизде давно акырында согуш болуп келишти. Бул бир күнү барып туруп жарылат. Баягы адамга чыккан сыздоок деп коебуз го. Жарылат го. Бир күн ошондо жарылат, кеч болуп калат. Кеч болот. Анда адамдын өлүмү көп болуп кетет. Мен айткандан кийин 1-2 сааттан кийин уже согуш чыгып кетпедиби? Просто биздикилер алдын алган эмес да. Эмне үчүн ошондо эвакуацияны начар жасады? Вопрос. Эмне үчүн жолду жаппады? Саат 11-12де жабылып турган жол кечки саат 5-лердин тегерегинде эмне үчүн ачылып кетти? Ошол жолду жаппаган үчүн 8 баланы абут болуп атат. Канчасы жарадар болду. Анын ичинде мен балам да ошого түшүп калып атпайбы? Эмне үчүн жолду ачып жиберген? Анан үстүндө баягы бышкада отурган балдар эмне үчүн жардам берген жок? Эмне үчүн жашынып калышкан? Мен өзүм сурадым да, эмне үчүн ок чыгарбадыңар десек, алардын позициясы күчтүү болгон деп. Эч убакта өйдөдө туруп төмөн жактагылардыкы күчтүү болбойт да. Просто балдар жаш болгон, коркуп калган. Командирлери аларга жардамчыларды жөнөткөн эмес. Подмога деп коет, башка солдаттарды, күчтүү куралдарды эмне үчүн жөнөткөн эмес? Бул жерде көп суроолор бар. Эгерде ушул жерде военныйлер же болбосо жолду ким жаап турган? Элди өткөзбөй койсо, мына бул жерде 8 адам өлбөйт эле, көп адам жаракат албайт эле. Анан элди уккан эместер.
Biz murdala aytkanбыз, ellerge kural bergile. Kural berse tajikler ele korkot, kirip kelbeyt bulardın kuralı var dep. Bирок дашикбор бул вопрос чечиле элек. Эгерде көк ташты ошентип эл өзү сактап калбаганда көк ташты күйгүзүп жибермек да. Максат кандай болсо, биздики көк таштын башынан баштап головнойго чейин полный тажиктердин биринчи планында биз болгонбуз, биздин айыл жок кылыш. Просто эл кармап калды. Рахмат эми военныйлар деле кийин жардам берди, бирок негизинен биринчи ударды элдер өзү алышты, өзүгөчү. Мына ушу кишилер көйлөп мынаке. Мынаке мынантип көйлөп коюптур тажиктерге. Эме беребиз деп, суу беребиз деп. Лопаткала кебеппиз дейт, ана лопатка ке толтуруп таштайбыз. Мынаке. Ушу кишилер экен. Мына 3 күн 4 күндөн бери биздин мына Миңбулактан Көкташка кошулуп кетет да. Жер сууду бүтүп калган турбаларды тажиктерге ачып беребиз деп биздин акимдер баш болуп, начальник баш болуп чуркап жүрүшөт. 2 жолу барып мен токтоттум. Тажиктерге суу бербегиле. Эгерде силер ушул тажиктерге суу берсеңер, ошол жерде 100 адам үйсүз калат. То есть биздин жер кетип калат. Анысы юрунда дедим, жерди көп берип жүргөнбүз дагы биз бере беребиз. Кыргыз мындай душасы кең да, кеткен жер кете берет. Бирок ошол үстүндө кыр бар го. Тажиктердин ошол кырды алгандан кийин мына асфальттагы эмелерди кадимкидей аткылап тура берет да, согуш болуп кетсечи, биздин эл Баткенден Көкташка өтө албай калат, Лейлик өтө албай калат. То есть биз позициябызды алдырып коебуз. Аны азыркы биздин чоңдор түшүнбөйт, түшүнгүсү келбейт. Бүгүн дагы ошондой конфликт болуптур, звонок кылып калыштыр, барсам 20-30 милиционер жүрөт, анан Самаркандектен bir 15-20 баланы алып келиптир. Аларды биздин балдарга кайрап салып койду. Самаркандекке суу өтпөй атса, силер неге биякты? Эмне үчүн бияктан суу берсе Самаркандекти ачыш үчүн үстүдөгүлөр да бербей коюш керек тажиктердикини. Просто бул жерде ошол жерди 25 жылга арендага тажиктерге берген мурда. Аны срок өтүп кеткен. Миңбулакта, Миңбулактын күнгөй деп коет. Күнгөй жагынчы бир где-то 17-27 гектар да. Ошондой көп жер эми. Биз үчүн ал көп жер, биздин айыл үчүнчү. Биздин айылда көп үй жок да. Ана ошого суу бербейик десек, ошону бүгүн келип, элдерди элге кайрып, анан мен барып карасам, элдер мушташып кетет бири менен бири. Сөзсүз милиция алып кетет да алардычы. Баргандан Көкташтын, Миңбулактын балдары милицияга түшүп калат. Самаркандектен коюп жиберет, анткени атай алып келген алардычы. Түшүнүп эле турсаң болот да, бирок аны эч кимси мойнуга албайт. Булар жөн эле келген депчи. Бирок уюшулган бул миссия. Анысы өлүп кетсин. Бирок ошол жерди ушундай 36 бала өлүп, канчасы жарадар болуп, канча айылыбыз күйүп атса, тажиктерге биз суу беребиз деп, аким баш болуп, начальник УОС төш болуп, чуркап жүргөндөр мени күйдүрүп жиберет да. Эмне үчүн ушулар чуркайт? Тажиктерге суу беребиз деп. Мен айттым, эмне үчүн бересиңер десек, эми демаркация алынганда болгончо тынч болуп турсун. Ну понятно, тынч. Эмне үчүн срок өтүп кеткен жерди кайра тажиктерге бергиси бар? Дагы ойлоп кетесиң, мүмкүн акчага жыгылып атат ушул акмактар. Болбосо эмне чуркайт тажиктерге? Берилбей турган суу берилбей турса болот эле да. Башка рычактар бар, Самаркандекке суу бергенге, Пашкарга суу бергенге, каналдын 10дон ашык эмеси бар, суу берген жер. Аларды жаап койсо болот. Аларды эле жаап койсоң тажиктер келет, Самаркандекке биз суу берейик, биякта ачкыла деп. Анысы аз келсе биздин мынау айылдын башынан 2 жерден суу кетет. Мынау Чарку деген айыл, 30-40 миң адам жашайт. Ошонун где-то жарымдан ашык ошол жерден суу ичет. Аларды жаап койсоң, алар келет, Самаркандекке биз суу берейик. Ачкыла Самаркандекке бизге суу келсин деп келет. Эмне үчүн ошол рычактарды иштетпейт дагы? Келип, милиция, эмне үчүн милицияны алып келет 10-15 милицияны? Жаап салып атабы? Тажиктер башынан жаап коет да. Ал тиякташа, колондонун нар жагында. Мен келген балдарга айттым, балдар дедим, хорошо, биз аз сууду берели силерге, бул жерденчи. Силерге сууду берели. Мен гарантия берем дедим.
bir cuma je 3 gün bilinçlerge su beret. Keyin dagı oşa istoriya başlalat. Birok mana uje pastayan tajikterdiki bolop kalat mana uje desek bizge bugün su kerek dep alar düşüngüsü kelbeyt. Endi üçün üstüdögü rıçaktarda neme kılbayt dagın berde biröylörünün kızıkkan jeri var da. Bol emne üçün çoğunдар özü çürkayt. Uyalbastan. Toys eldi paka oylagan hiç kim yok. Oşondan beri 2 ay öttü ya. 2 aydan beri oruslar aytıp koyutko polis udareli. Toys andan beri hiç kандай eme olgan yok da. Toys ertege dagı soğuş açıp ketse oşol ile kaytalanat. Oşol ile jertva bolat. Bizdin el ağa dayar emes. Bizdin el ağa dayar emes. Bayanniler özünü körsetdi. Kanday ekenini-çi. Bizdikin bayanniler dagı dayar emes. Emi negizgi atayın dayardalgan bölükler var, men alarga razımın. Alar özünün nemesini tagat karıştı.